Буга чейин кооптуу делген өлкөдөн келгендер карантинге жаткырылса, эми ал өлкөнүн жарандарын абал жакшырмайынча Кыргызстанга киришин убактылуу чектөө боюнча сунушун вируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб киргизди. Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызматынын эсеби боюнча оору катталган өлкөлөрдө 3102 кыргыз жараны бар. Алардын ичинен круиздик кемедеги бир кыргызстандыкта коронавирустун жеңил формасы бар экени аныкталып, Япониянын ооруканасына жаткырылган. Результаты вечерних тестов от 26 февраля 27 февралда биздин жаран вирус жуктуруп алганы тууралуу маалымат расмий келип түштү. Учурда Япон адистеринен маалыматтарды алып жатабыз. Күн сайын анализдерди тапшырып жатканын айтышты. Абалы учурда туруктуу. Дене табы көтөрүлгөн жок, жөтөлгөн жок. Өзүнө карата коюлган талаптарды так аткарып жатат. Японияда андан башка дагы 64 жаран бар. Алар Кудайга шүгүр ден соолугу таза эле. В целом состояние гражданина Кыргызской республики положительное. Ал эми саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев коронавирус боюнча керт баш менен жооптуу экенин айтып, зарыл болгон бардык чаралар көрүлүп жатканын билдирди. Антседа бардык жарандарды гигиеналык нормаларды сактоого жана эл көп топтолгон жайларга барууну азайтууга чакырды. Бүгүнкү күндө 919 ушу изилдөө болду. Ушу жаңы коронавируска баары тең результаттары отрицательный. Религия боюнча комитетке жана биздин духовный управленияга ушундай баягы жума намаз же кээ бир нерселерде мындай адамдардын санын азайтуу, ар кандай көп адамдар чогулган жерлерди дагы аз кылып, көптөгөн той томошаларда кыскартууга дагы өзүнүн жолдомолорду берип жатабыз. Эмчин дегенде эми канчалык биз өзүбүздүн тартипти, санитар гигиеналык жактын баарын деген жакшы кармасак, бул биздин профилактикалык жактан коргоого жакшы болот. Дүйнөдө курчуп бараткан эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу Кыргызстан 24 январдан тартып Кытай менен болгон чек араны жаап, муну менен бирге Кытай шаарларына болгон авиа каттамдарда толук токтоп турат. Бүгүнкү күндө өлкөнүн бардык көзөмөл өткөрүү жайларында паспорттардагы штамптардын акыркы жолу кайда басылгандан бери тыкыр текшерилүүдө. Чек ара кызматынан билдиришкендей, мындай тартип өлкөгө вирустун кирүү тобокелчилигин төмөндөтөт. Саламаттык сактоо министрлиги түзүп берген алгоритм боюнча иш жүрүп атат. Бул кайсы мамлекеттен келбесин, үчүнчү мамлекеттен болобу же башка мамлекеттен келбесин, кирип аткан жарандарды сурам жолу жүргүзүү менен кайсы мамлекетке барып келгени боюнча суроо болуп атат. Ошол эле Кытай эл республикасынан же кооптуу деген мамлекеттерден келген жарандарды түздөн түз ошол жерден эле Саламат сактоо министрлигинин специалисттерине өткөрүп берип атабыз. Вирустун таркалуу жөндөмдүүлүгү Кытайда басаңдоо тенденциясына өтүп баратса, тескерисинче Кытайдан башка өлкөлөрдө күч алууда. Алсак Кытайдан тышкаркы өлкөлөрдө вирус жуктуруп катталгандардын саны 3664, каза болгондордун саны 57ге жетти. Учурда Кыргызстан боюнча 964 атайын изолятор даяр турат. Ал эми Кыргызстанда өтө турган күрөш боюнча Олимпиада оюндарына лицензия берүүчү турнир жана хоккей боюнча чемпионат дагы коопсуздукту сактоо максатында жылдырылды. Бактыбек Маматсаев, Пирамида.